Муну айтып атышпайбы? Жанагы Панфилов районуна как раз келип калдым, айтып коеюн. Бул Азим Ройдун жери ушул жер, э? Сейди Азимов Кыргызстанга келгенде президент да кабыл алган. Мен да кабыл алганмын. Ал ошондо келип айткан: "Ай, мен болду, мен өткөндөгү мурдагы криминалдык жүрүш-турушумду токтоттум. Мен эми инвестормун. Мен акчам бар. Кыргызстанга акча салайын, ушул жерде завод фабрика курайын, ушул жерде иштейин, элге жумуш камсыз кылайын" деп айткан. Президентибиз дагы айткан: "Макул, иштегиле, жумуш камсыз кылгыла, мыйзамды бузбагыла, адамдарга зыян келтирбегиле" деп сүйлөшкөнбүз. Бирок эмне болду? Мына ошондон бери 2 жыл өттү. Ошо Азим Рой Кыргызстанга завод фабрика эмес, бир камок салган жок. Кайрадан мурда өзүнүн иштерин баштады. Элди талаптоноо, коркутуп үркүтүү, тартып алуу жана өзүнүн акчасын күчү менен укук коргоо органдарын, жергиликтүү бийлик органдарын, мамлекеттик органдарды сатып алуу фактыларын кайрадан баштады. Мына ошондо биз ага чара көрдүк. Бизге андай инвесторлордун кереги жок. Криминалдык инвесторлордун, келип бизди кайра тоной турган инвесторлордун бизге кереги жок. Азим Рой ким болуп кеткенде дагы ал жооп берет. Мыйзамдын алдында жооп берет.